Короздорду, короз болобу же башка хайванаттар болобу, кочкор болобу, ошолор сүзүдүрүү, корозторду уруштуруу мунун баары тең арам. Мындай нерселерди шариятыбыз тыйган. Жана ошондой эле ошол нерселерди көрүп ага катышкан да арам болбойт. Азыркы убакта ошондой адамдар муну нерсе кумарга айландырып ашкан, уруштурат, ошого ортого акча коюшат. Бул да өзүнчө арам. Ошондуктан мындай нерседен алыс болуп, айрыкча айыл жердеги лүт туугандарга ушул нерсени үйрөтүп жеткириш керек. Бул хайванаттарды антип тыйган, кыйнаган болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар, көп эле адамдар билет. Ушу бир аял ушу мышыктын айынан жанагы тозокко кирет дейт. Эмне себеп дегенде, мышыкты камап койгон, же тамак берген эмес, же чыгарып койгон эмес. Талаадан өзүнүн тамагын жегидей кылып. Анан ошентип кыйнап өлтүргөн үчүн ал тозокко кирет. Ошондой эле ким хайванаттарды кыйган болсо, муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламданбы, же сахабалардан келген тыюу бар муну. Хайвандарды уруштуруу жөнүндө. Ошондуктан мындай нерседен алыс болуш керек. Адам баласы ошо хайванга жакшылык кылгандыгы үчүн дагы күнөөлөр кечирип, соопкой жетет. Анан ошо хайвандарды кыйнаган үчүн дагы күнөөгө батат. Ошондуктан мындай нерседен алыс бололу. Кээде айыл желгесинде көп кездешет. Шаарда дагы бар, ит уруштурмай, жанагындай короз уруштурмай, кээде жаш балдар ата энелерине билдирбей ушундай нерселер кылат. Ошон үчүн ушундай нерселерди көзөмөлдөп, сактап карап турушубуз керек, айтып турушубуз керек. Анан жөн кылбастан азыркы убакта кумар коюлуп, акча коюлуп, чоң бизнеске да айланып калган. Бул да өтө жаман шайтандын жолу. Ошондуктан ушундай нерселердин, ушундай арам нерселердин баарынан мусулмандар тыйып, аларга таалим-тарбия берип, үйрөтүшүбүз керек.